Полуфиналга чыгабыз деп күткөнсүзбү, күткөн эмеспи? Көптөн бери негизи дебат ойнайлык, анан ошол боюнча бирок чыгабыз деп эле үмүттөнүп атканбыз. Даярдык да бир аз жакшы эле болчу. Башка турнирлерге даярдангандай эле даярданып, бирок аябай толкундануу болду. Дебатты көптөн бери ойнайлык, анан бир аз тажрыйба жактан бир аз көбүрөөк нерселерди унутуп турбуз, анан ошол жактан бир аз толкундоо болду. Бир аз формадан кетип калыптырсыз дегенде, Полуфиналдын темасы боюнча кандай комментарий бере аласыз? Тема аябай мындай обширный десем болот, башкача айтканда кенен талкуулана турган, анан чындыгында эле бүгүнкү күндө көйгөйдү чында чагылдырып турат. Кыргызстанга болгон сүйүүнүн бара-бара азайып баратышы, ошону азайтпаш үчүн, тескерисинче Кыргызстанга болгон сүйүүнү арттырыш үчүн биз эмне кылсак болот деп ойлонуп көрдүк. Полуфиналдан кийинки оюңуз кимдер утат? Кимдер утту? Албетте биз утабыз деп ойлойбуз. Силер күткөн идеялар чыкты, чыккан жокпу? Силер таң калтырган, вау, ушуну айтсак болмок экен деген андай деле болгон жокпу? Сокровище оппозициядан чыкты эмеспи? Биз күтүп таң калтырып, оюнда эч ким ойлогон эмес деген идеялар деле болгон жокпу? Силер мультфильмди алып чыктыңар? Эмне үчүн мультфильмди алып чыктыңар? Мультфильм жаш балдарга жакшы таасир этет. Китеп окуганга караганда же болбосо бирөө айтып бергенге караганда алар азыркы заманга жараша мультфильмди көбүрөөк көрүшөт, ошон үчүн ал таасирдүүрөөк болот жаш балдар үчүн. Полуфиналда мындай өкүнгөн немеңиз болду мындай? Билем, мону айтсам болмок экен, билем, мону төгүндөп койсом болмок. Азыр оюн бүткөндөн сразу келет го, же андай боло элекпи азыр? Азыр болуп бүттү ужечи. Мен биринчи өкмөт болгонубуз үчүн биринчи оюнду биз баштайбыз, анан экинчи өкмөт чыгып атканда көп идеялар келди, анан бир жери өкүндүк, ушуну айтып койсок болмок экен, убактыбыз болгон, ушуну далилдеп койсок болмок экен деп, бирок айла жок. Кийинкисинде буюрса сабак болот. Сакаманниңизди бир кыска аз сөз менен түшүндүрүп бересизби, кандай сыпаттап? Сакаманнигим ишеничтүү колдоочум десем болот. Башкача айтканда мен кандай учурда болбосом дагы сен мындан туура эмес айтып койдуң, же болбосо мындай кыл деп давление болгон жактан мага жакшы кылдың деп мени кайерден жаңылса мени толуктап атты. Мен кайсы жерде жакшы айтсам аны дагы өркүндөтүп берип атты. Бүгүн ошо сүйүү күнү го. Эми баягы сүйүүнүн түрлөрү болот, дос катары, эже катары, клубдаш катары, кыз катары, ошо сакаманниңизге баягы сүйөм деп айтып койбойсузбу? Клубдаш катарыбы, дебатер катарыбы? Абдибек кызы Гулиза, мен сени дебатер катары жана өзүбүздүн бир муун катары, муун дейби, муунчулдук. Өзүбүздүн бир муун катары сүйөм. Чоң рахмат. Полуфинал жактуу жаккан жокпу? Полуфиналды бияка же сизге карайбыз? Карай бер. Каалаганыңа. Кимибиз сулуу болсо. Негизи полуфиналдагы тема аябай мындай широкий тема экен да, аны определенный ар ким ар кандайча эме берип атты да. Мисалы бирөө азыркы эле статикону берип койду, кээ бирөөлөр негативдүү. Адамдын фантазиясына жараша кеңири болгону жакшы, бирок полуфиналга мындай принципиальный аргументтер менен ойной турган резолюция болсо жакшы болот. Сиз уюштуруучу болсоңуз полуфиналга кандай тема бермексиз? Мен буга чейин уюштуруучу болгондо полуфиналга социалдык, коомдогу жанагы түшүнүктөр боюнча же болбосо саясий темалардын берилишин туура деп эсептейм. Буга чейин уюштурганда полуфиналга ошондой саясий темаларды бергенбиз, анан же болбосо коомдун ичиндеги бөлүп жарылууга себеп болгон ошол стереотиптерди жокко турган социалдык темаларды сунуштаганбыз да. Актилек Сакаманник катары кандай экен? Актилек байке орус лигада көп ойногон үчүн кыргызча сүйлөгөндө убакытты көп кетирип коюп атат, бирок идеяларды аябай күчтүү идеяларды сунуштап, анан ошону мен пробивать этип атам да. На самом деле комфортно болуп атат. Буга чейин башка көп эле сакаманниктер менен ойногом, алар деген кээде бири-бирибизге карама-каршы келип калчубуз, кээде бири-бирибизди түшүнбөй калчубуз. Азыр полноценно түшүнүп, бири-бирибизди улап кеткенге мүмкүнчүлүк жакшыраак болуп атат. Финалга чыгып калсаңыз, Актилекке кандай кеңеш айтасыз? Несин өзгөртсүн? Актилек байкеге буга чейинки раунддарда мен биринчи спикер болуп, анан ал экинчи спикер болуп ойноп көрдүк да. Бул вариант более эффективсиз болуп калат экен да. Ал биринчи спикер болуп чыгып туруп идеяларды айтып, анан мен кайра раскрутка кылганым удобный болот экен. Мына ушундай форматта ойноганыбыз жакшы деп ойлойм. Бир жылдан бери дебат ойной элек, дебатты кантип сагындыңыз? Аябай сагындым, чындыгында биринчи раунддарда кадимкидей билинип аттым, мындай сүйлөй албай эле,
мындай эмоцияга бере албай элечи мындай. Жок, кантип сагындыңыз дебат болбогон учурда, үйдө жатканда? Дебат ойногум келди, аябай ойногум келип жүрдү. Анан как раз купадан кийин чыгыш дебатын биз уюштурмакпыз да, биздин турнир атнена болуп калганда аябай биз мага эме болду, мындай каттуу тийди. Анан бирок пандемия болгон үчүн түшүндүм, аябай ойногум келди, бирок ортодо Жок, кантип сагындыңыз? Ортодо мектептин лигалары болгондо ошолор соттоп бер десе деле макул болот да, иши болсо. Любой дебат болсо барам да. Любой дебат болсо бара калбайм, онлайн эле, бирок ошого катышып участие болот да. Бүгүн сүйүүгүнү гана, сүйүүнүн ар кандай түрлөрү бар да. Досуңа, дебатчорго, клубташка негизи элечи, ошо Актилек мырзага өзүңүз сүйүүңүздү айтып коюңуз. Актилек байке, мен сизди байке катары, дебатчор катары, мамлекеттик ишкер катары, кандайдыр бир деңгээлде потенциалдуу, компетенттүү ишмер катары сыйлайм. Дайба де соктоңуз. Жакшы көрөсүз. Кубок берем. Жакшы көрөсүзбү, жакшы көрбөйсүзбү? Ой, жакшы көрөм. Полу финал кандай болду? Кыска нуска. Жакшы болду. Эмоцияларга бай. Теманы кайсы тамакка окшоштурдуңуз? Теманы ашлянфуга. Неге? Сөйдөгөндө ашлянфу муздакпы, мен оштукумда ашлянфуну анча жакшы көрбөйм, ошондойроо бир тема. Тема жакпап турдан, да? Жок, жакшы болду, бирок мындай муздак да. Позиция бөлүштүрүп атканда кайсы позиция чыкса экен дедиңиз эле, же кайсы позицияда ойнодуңар? Экинчи позиция негизи бардык эле дебатчорлордун мечтасы, ошентип ойлоп, бирок экинчи өкмөт чыкты, бул да жаман эмес. Сүйүндүңүз, бирок? Биринчи өкмөт болсо жаман болду. Сезим Сакамани катары кандай экен? Мындай эмнеге окшоштурдуңуз? Кайсы жаныбарга окшоштурдуңуз депчи? Сезим Сакамани катары эмнеге окшош? Кой. Жош билишет, бирок акылуу, убагында мындай резолюцияларга жардам берип, сен айткан идеяларды улантып кеткен эмес бар экен да. Бүгүн экөөңөр биринчи жолу ойнодуңар да. Анан финалга чыгып калсаңар буюрса, чыгабыз деп ар бир команда ишенип атат да. Сезимге кандай кеңеш айтып кетет элеңиз финалга? Финалга негизи сезим жакшы ойноп калыптыр. Финалга өзүң дагы жакшы көрсөт өзүңү деп айтмак. Бирок азырда жаман эмес. Аябай сонун. Кеңеш деле айтып кеткенсиз. Кеңешим ошол негизи өзүң өнүктүрүп дагы мындай эметсе эле мына кыйын дебатчор чыгат. Бир жыл бою турнир жок болуп калды, ошо турнирди кантип сагындыңыз дебатты? Турнирди негизи мен турнирлерден мурда дебатчорлорду сагынам да. Мындай атмосферасынчы аябай сагындым. Бүгүн сүйүүгүнү го. Сүйүүнүн түрлөрү бар, кыздан балага, дебатчордон дебатчорго, же байкеге, эчеге, карындашка ошо сезимге өзүңүз сүйүүңүздү айтып кетсеңиз болот. Кандай жакшы көрөсүңүз? Сезим Сарышкин, мен сени аябай жакшы көрөм. Сен дүйнөдөгү эң сары, эң сонун стерваксың. Ошо. Полуфиналда ойногон кандай экен? Сиз биринчи турнириңиз да бул, негизи? Негизинен биринчи оюнубуз башка ощущение болот экен, ощущение негизинен жалпысынан алганда чувство, башка аура болот экен. Негизинен онлайнга караганда офлайн оюн более эффективдүү. Полуфиналга чыккан кайсы тамакты жегенге окшош экен? Бул деген бурдакты жегенге окшош экен негизинен. Себеби деген ал жерде биринчи жегенге чейин канчалаган мээнеттердин натыйжасында андан кийин жейсиң да. Аны жегенден кийин бат эле жеп коесуң да. Ошон үчүн мен аны бурдак окшоштурдум. Полуфинал башталганга чейин толкундандыңызбы? Жана толкундануңузду кантип жеңгенге аракет кылдыңыз? Же Ариет жардам берген жокпу? Жалпысынан алганда келгенде эле толкундануу өтө күчтүү болду. Андан биринчи, экинчи оюнда деген слишком эле күчтүү болду. Акыркы оюндарда Ариет байкенин натыйжасында толкундануу жок болду десем. Ариет Сакаманик катары кайсы фруктуга окшош экен? Негизинен алганда алма. Неге? Фруктка окшош экен негизинен. Алмуртка окшош экен. Ошол алмуртка окшоштурдум. Жалпысынан окшоштуруш керекпи? Манис полуфиналдан өттүңөрбү же өткөн жоксуңар? Өтпөй калсаңыз азыр реакцияңыз кандай болот деп ойлоп атасыз? Ойлойм, өттүк эле деп ойлойм. Себеби дегенде биз
биздин каршылаш тараптарыбыз деген ал аргументтер слишком токтолуп калды деп ойлойм. Негизинен өзүнүн аргументибиз реально жакшы болду. Бардык эле адамдын өзүнүн кылган нерсеси жакшы деп эсептейм. Ошол сыяктуу өзүбүздө тең. Жакшы финалга өтүп кеттиңиздер. Кийинки финалдагы чыга турган Айданага кандай кеңеш айтып кетесиз? Келечектеги Айдана. Келечектеги Айданага негизинен идеяны өзү тапканга аракет кылсын деген нерсени айтып кетмек. Себеби деген бир эле старичогуңдун унумунун жардамы менен гана айтпастан өзүм деген идея табышым керек экен. Анан кийинки турнирлерге мен специально оштон келгендиктен кийинки турнирге деле оштон келип катышам го деп ойлойм. Бүгүн сүйүү күнү, мындай сүйүүнүн түрлөрү бар. Кыз балага, доско, байкеге, клубташка, жыбачорго, Ариетке өзүңүздүн сүйүүңүздү билдирип кетиңиз. Ариет байкеге чоң рахматымды айтам. Себеби деген ушул жердеги турнирге чыкканыма дагы чоң себепкер Ариет байке болду. Жалпысынан өтө жакшы байке экен. Себеби деген ал жолду, багытты чоң деген багытты көрсөтүп кетти да. Ариетти жакшы көрөсүзбү ошондо? Жакшы көрөм байке катары. Себеби жол көрсөтүп берген. Рахмат.